Tanıştırırız. Tanıştırып koyun, Mınake, bu çetinden başlaylık. Erimake degen bu çoğun, şu tiyatr Abdullah Smaldыбаев атындағы опера жана балет театрынын ведущий солист деп коет. Биз бүгүн ичине партияга жаңы аралашып атсак, бул киши уже мындай партиянын 4-5-өн уруп койгон киши да. Ушу кишинин мындай ооз ачканынан бери үйрөнүп биз ырдайбыз. Менин ага досум болот. Жаллаттын кулуну өзү. Анан кийинки досум болсо бул мен Ташкенттик классташым, мен Ташкентте 2 жыл окуп келгем да, школада шаякта окуп келгем. Ташкенттик Абдулла аты. Бияк Улан деген жигит Көлдүн кулуну болот. Бул деген Саякбай Каралаевдин небереси, Айбек Саралаевдин досу. Бияк болсо Куба деген бул чүй жергеси кең жер бардыбызга тең жер деп мына баарыбызды батырып атат го чүй жергеси. Чүй жергесинин колуну ушул опера балеттин хозяйыны деп койсо да болот. Чүй жергесинин немеси да бул кишилер ансандай. Куба досум, таанышып келинчеги болот мынакей. Кызым. Анан кийин мынакей Уландын келинчеги. Бияк болсо Аскаттын келинчеги менин деп коет, отурайм айтпа. Атышып айтып жак болсо Абдулла досунун келинчеги. Аяшым. Анан Аскат деген буда чүй жергеси кең жерде буда чүй жергесинин чоң кеминдин кулуну. Аскар Акаевдин прямой иниси болот. Ачык сөздүн чынынан жаңылбайт дейт. Бул жакта турган мынакей очкини төшкө илип коюп турган жигит, бул жигит да биздин ушу театрда, театр эмес, консерваторияга жаңы тапшыргандан 10 жыл мурун тапшыргандан бери чогуу 15 жыл. Бир нанды тең бөлүп жеп, бир гана нанды ушу Апшыда жашачы ушу Нурбек деген ини досум. Көлдүн кулуну Аксуунун аттуу баштуу Аксуунун кулуну болот. Ансандай буда биздин коллегабыз, буда чоң ырчы, опера жана балет театрынын ырчысы, солисти мынакей Нурбек. Могу камераны кармап турган жигит болсо, өзүңдүн мындан басып. Я не гость. Сегодня Я солист. жигиттер, бул жанагы Хан Кончакты аткарбадыбы? Бул кайнатасы. Московский большой театрдын солисти. Россиядан келген да? Россиядан келген. Чоң солист биздин коллегабыз. Вот сейчас откроем это сегодня Ороза же, Я знаю, молодец. Поэтому и звучал как-то. Павел, мы сегодня очень рады, что в таком замечательном коллективе вы сами собственной персоной, как говорится, зашли сюда поздравить нашего друга. Вы тоже очень хорошо выступили сегодня, прям блистали. В сравнении с ним никто не сравнится. Ну что вы. Потому что он тенор. Не, мы сегодня все сидели, удивлялись, какой замечательный голос, какой замечательный образ. Вот Айбек, он вчера приезжал ко мне на работу и о вас очень много говорил. Он даже сказал, что вы похвалили его, что у него замечательный голос. Ну правда, а что же это? Да, и мы все вот здесь вот друзья собрались поддержать нашего друга, специально приехали, отложив все свои дела, до конца досмотрели, прям были шокированы, то, что замечательный образ сегодня вот исполнил наш друг. Вот, и хотелось бы еще пожелать вам, вашему коллективу, Московскому Большому театру, что вы специально приехали сюда. Огромная благодарность от всех нас, кыргызстанцев. Вот, нашему другу тоже Айбеку очень огромная признательность, то что несмотря на вот этот вот пост, он исполнил такую огромную ответственную роль, понимаете? Я думаю, что он благодаря этому посту так и сделал. Возможно. Поэтому поздравляем вас, спасибо вам большое. Начинаю урозать держать. Правильно. А как? Ну иначе невозможно, правда. Ну давайте поаплодируем нашим замечательным артистам, да? Солистам нашим. Очень хорошо поет и, ну, вообще, я считаю, что вот, ну, это как что-то, наверное, что-то как-то должно измениться, может быть, что-то должно поменяться в театре, что-то должно поменяться у людей, но это
это взаимное объединение, что так мало народа в зале, да, и люди просто, наверное, они еще не знают, но вот здесь вообще всегда вот так вот периодически вспыхивают какие-то голоса, потрясающие совершенно голоса, которых больше вы нигде не встретите и не услышите. Это не он, понимаете, он действительно, вот Бог через него дает нам радость. Это Бог дает, это не человек сам поет, это Бог дает через него. Он просто как ретранслятор, как колонка. И он доверяет ему нести нам радость. И вот такие голоса, они редко бывают. И, так сказать, это, с одной стороны, мы должны его беречь, ценить, так сказать, уважать, всячески поддерживать морально и материально, да. А с другой стороны, это на него тоже налагает большую ответственность, чтобы не подумать, как я говорю, очень часто, всегда, когда начинается, когда к человеку приходит успех, то он думает, что это он достиг этого успеха, и вот надо понимать, что это все от Бога идет, да, и надо, как говорится, просто говорить, ну, Бог мне доверил это, значит, я, как говорится, должен соответствовать тому званию, что если я получил доверие Бога. Поэтому выпьем за него, за то, чтобы он этот нес голос нам, чтобы он развивался, чтобы он совершенствовался. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо. Давайте, рахмат, барыңыздарға чоң рахмат, да, келіңіздер, неме. Сіздер, тартып қойсыңдар, тоз айтып Большая партия, главная роль, вот труды, вот это, за Ирочку и за Юлю, их не труд. Если их не труд не было, это не вышло. И вот твой педагог стоит, школу там. Вот это большой путь, это в искусстве. Чтобы ты продолжался, да, и вот дирижер, все, вот это, бары чолгам дайын, дай Бог, хорошо спел ты. Потому что ценители, это артисты хора ценят. В основном, да? Самые ценители такие. Чтобы ты звучал, большая партия есть, у тебя заслуга есть, тебе еще впереди, дай Бог тебе здоровья, самое главное, чтобы ты наше искусство поднимал, все главные партии пел, у нас Джамбат Сталбек, который 7 раз, вот, тенора, все хорошие тенора, да? Право? Все хорошие тенора. После нас, конечно. Я не могу против слов птицы. И за вас, Хан Кончак, потому что вы пели, ну это наш пример. В общем, Когда я его послушал, я просто не знал, что мне делать дальше. Идти лучше сразу. Хороший спектакль получился, потому что он среди хоры работал, все среди нас. Двояко можно понять. Мы, конечно, будем гордиться, дай Бог, он эти партии, чтобы пел дальше еще, такие партии. За тебя я бы давай. Рахмат, ассалаумалейкум, чоң рахмат. Не меньше. Алып қоңыздар деп. Соттан алып қоңыздар. Орызды да, ішпей қасыңарда. Дай Бог, чтоб не Я даже последняя у тебя партия была. выбегал в зал его послушать, вот эту в боковую ложу, которая за занавесом. Когда он пел, побежал, послушал. Маэстро. Да. Ну, то ли... Шашпай, сөйлеңіздер, тияқа тартып, естелікке қалсын, ене, чоң. Здравствуй, дай Бог, не последняя партия. Ну я вот хочу сказать, что дай Бог не последняя партия, будем потихонечку. Будем работать, да? Да, будем. Все-таки Владимир, это так специфически, так скажем, да? Как бы голос все должен. Это была репетиция, А вот да? Верди, например, это уже вообще это немножко. Да, Не, ну здесь... немного. свои трудности. Нет, просто русская культура. Разные культура, планеты. звука, всё Кому-то вот это удобнее вот. Верди петь, чем Владимира. Ну, я надеюсь, что мы сделаем, если так сейчас будет русское общество, заниматься, все слушать. Так вот и Он резюме. столько слушал много Здоровья вам. музыки. Вот столько слушал вообще. Я все время приходил на урок, слушал этого, он вот, записи у него. Вот это свое тоже сыграло. Я довольна. Спасибо. Дизайн. Келіңізсе, маэстро, сізде осы четіне қалау тілек жақсы да, бата деген жақсы. Ну вот, Ирина Ивановна говорит, вот, впереди все, да, мы все надеемся. Ну, то есть,
У тебя все хорошо. У нас все хорошо. У нас все В общем, тебе предстоит долгий путь до пенсии. Ну что, с сегодняшним тебя выступлением. Молодец, давно это хотел. Я осуществил. Теперь нужно уже над деталями работать. Да. Над деталями и над образом в целом. Да. Как красивое архитектурное строение, ты же не можешь увидеть вблизи, оценить, да? Издалека. Хорошо? И также свою партию в мелочах и тот образ, который занимает в целом спектакле. То есть, чем больше знаешь, тем лучше. Тем это, я надеюсь, будет отражаться в голосе сцене. Тебе куда и дал, все дал. Только надо теперь это отключать мозги. Еще надо уже, я вроде не вокалист, но я чувствую, что это так, что нужно иногда петь и успевать уметь отдыхать во время. Строить, как по кирпичику, пение. Вот, я надеюсь, что это у тебя впереди еще много чего есть, много каких партий, красивых, громадных, грандиозных. Да, Манрика думали, да? Думаем, Рика. да, Ну, много. начнем потихоньку. Тоже в Эрке тоже пробовать надо, а то опоздаете. Обязательно. А чтобы это все осуществить, нужно здоровье. Рахмат. Будь здоров. И всех со спектаклем. За наш коллектив. Эме, ерлан, тиги жақтан тапсаң, ағайын менен бұл екі кişi стоит. Может все-таки? 3 кişi. Я говорю, если стоял, ждал. Я так упрел в своем костюме, что я думал, я помогу. И я попросил Кристиана, чтобы он мне принес 50 грамм. Спасибо, Спасибо тебе большое. И сразу помогу, сразу. Может, поэтому и спел более-менее. В общем, Айбек, дай нам что, не поставить? На этом не останавливаться. Учить. Сейчас лучше, потом оставляй, потом будешь петь. Подожди. Да, чтобы она полежала всегда. Что не так. полежал? А потом не залежала. Когда вот раздала, хорошо звучало. 7. Больше спектакль может быть. Отличный спектакль. За вас всех, за Айбек. Рахмат. За нас, за всех. Это Нурлан, Наш театр. когда он на меня посмотрит? Посмотрел. Айза, Я пою, вы такие поднимаетесь. Ладно. Можно я встану? Мен bir нәрсе. Я как раз подожди. Я знаешь, как смешно было. Когда ты спел, и так это направился, и оттуда сели. Он тут что-то кладено назад от нее. Устами младенца. Так смешно было. Ногами младенца. Ломанулся, что кладено. Вот она опять идет. Друзья. А это ваш кулак я хорошо увидела. Я такая, я вся дрожу. Она идет. Еще не слышал аккорд. Ты сейчас тоже будешь про акустику говорить? Не-не-не, я не Слышать не надо. Счет был он? Торопился, Я люблю сададжитику. Я второй аккорд я не ждал. Первый пошел, и я сразу, ну что, да, и В так. следующий раз он убегал. Другой раз, давайте один. Хорошо, ладно. Один Один раз, да, один раз. Айбек, сені құттықтаймын, саған ерліктердің барысын қалаймын. У тебя замечательный, красивый, шикарный голос. Мен саған келешегің кең болсын қалаймын. Осы партияның артынан дағы қайра партияны жаза бердім. Біз сенімен емес, азаматсың. Құттықтаймын. Рахмат. Генис, чоң рахмат. Айбек, у нас с тобой там впереди, помнишь, да?
Да. Думает он. Не-не-не, он уже знает. А, вы с ним? Нет, нет, не пил. Пели один раз. Пел один. Минералку? Помните, когда был неделя Чайковского? Нет, ну мусор вообще. Ну тогда Онегин. Да. Можно я скажу? Вот это тоже, да? Один раз... Я тогда не прошла. Оксана, один раз я поймал Айбека, говорю, Айбек, вот так вот жизнь пройдет, ты знаешь? Можно даже я могу чуть-чуть похвастаться, что... Ну как без этого, да? Вы же не знаете, о чем я хотел сказать. Айбек, вот Макавай, козел, мозел и так далее. Ну давай переходи тоже, понимаешь? Вот я предложил, я тебе говорил про Оттавию, говорил про Владимира Игоревича. Да. Он говорит, ой, Оттавию они все игнорируют почему-то. Да, что-то нет. Вообще. Партия маэстро тапшырды. Ну, бирде болбосо, бирде болот. На звук выравниваем. Ты сегодня молодец. Отвечал. Я вообще доволен. И мындан ары тоқта. А то мен айттым да, мен Марковай менен и козел, и вот так пройдешь. Пора переходить. Оттавию идет. Что там петь? А вы устали, да. Içine bir ideye bakmadan sonra aktardınız. Рахман. Aktardın. Молодец. Может, немного, что ли? Ол тұрмыш деген оңалы төкмелі болып. Аплодировали, что ли? Тұрмыш деген оңалы төкмелі болып. Бүгін мен Я вернул долг. Один раз я же не дождался, начал сюда. Извини. Бүгін мен мүдірілдім. Дағы бір жол кетсін. Мен ешқашан спорт ете алмаймын. Жоқ. Конкретно мүдірілдім. Я не дождался второго аккорда, как надо. Да. Я увидел, я был коллежу. Ну, все. Там же бам, аккорд. Бам, бам. Вот это я не дождался. А что не дождался? Он в свое время должен быть. Что его ждать? Раньше не может быть. Я Просто не дождался. Нет. Посмотрите. Это Я что значит? не Стоп. Это что? Я не дождался. Нет. Как будто в то время, в котором должен прозвучать, его не было. Ты его ждал не в то время. Он должен начать. Нет, я, может быть, не так сказал. Он не так сказал. Я после первого аккорда, вот короткий вот, после первого аккорда я вступил. Это неправильно. Голову не заморачивай. 3-4, раз, два, 3 аккорд потом. Понимаешь, вы не правы, мне кажется. Тут не прав ни дирижер, не правы солисты. Партии впетые, это, конечно, хорошо. Но самое главное, партия втоптанная. Потому что если ты не втопчешь, то тебя играем в классе, поем. Все аккорды знаем, все понимаем. И вот мы мучились с Ренатой, я попросил специальную репетицию вчера. Мы втаптывали аккорды. Вот эти аккорды, где я раньше все время норовил наперед. Все с Ренатой в классе, все чудесно. Я выхожу на сцену. Гей! Она говорит, какой гей, когда еще аккорда не было? Хорошо, гей! Пленниц! Какие пленниц, когда там еще должен быть аккорд? А в классе я помню эти аккорды, и музыку знаю. А вышел, и я не помню ничего. Я вообще не помню, где я и что со мной. Певец. А почему? Надо меньше. Нет, А вот это правда? Нет, у певца нет. Дело есть здесь особенность любого человеческого мозга. Ну, может быть, кто-то более талантлив, у кого-то мозги работают лучше. Не будем этого отрицать. У меня не лучшим образом работают всегда, всю жизнь. У человека одно полушарие мозга отвечает за пение, и совершенно другое полушарие отвечает за движение. И их надо совместить, им надо произвести. Почему? Вот это противоречие, да. Да, и вот это, и надо вести. Потому что если я стою в классе, там, гей, пум, пленница, и все понятно, и все помнишь, и сколько, насколько, зачем. Как только начал, гей, пленниц, где они, блядь? А вот это правильно, на репетиции. Ну давайте. На спектакле сделал. И ты на спектакле Но в интересах дирижера настаивать на большем количестве сценических репетиций без него, чтобы в такт были. Идите. Ну, здесь вы правильно все говорите, но не то, чтобы в интересах дирижера, а в интересах автора. Музыки и спектакля, и театра всего, да. Дирижер это как кто, я согласен с этим сказать. Он адвокат композитора, автора. Да, Он защищает его интересы. Все. Тост сәлмежеді. Айбек, сен бүгінгі премьераны құтты болсын. За кулисами все переживали.
Только за кулисами? И потом я что, можно говорить, зале. все это пустое. Вот это говорят, тебе говорят, это все. У тебя сегодня было больше всех аплодисментов. Да. И какие они были искренние у людей. Вот это самая главная благодарность, которая, и самая главная оценка твоего труда. А это все это концертмейстера, дирижер, это восьмушка, 16-й, вступил, не вступил. Да. Великий, Правильно. нравится нам или не нравится, великий Да. певец Борис Тимофеевич Соколов, Красноярский, в лифте мне сказал, похлопав по плечу с высоты своего положения: Паша, никогда не слушайте вот этого, что вам говорят восьмушки, 16-й, пойте так, как вам душа. Или, но сделать надо, но. Но это с успехом Да. это делать. Каждая шутка есть будто доля шутки. Да, правильно, и правильно. Но сделать надо так, чтобы твоя душа велела тебе спеть У нас музыку с успехом автора. это делается. Понимаешь? Вот вокалисты всегда так говорят, как я, то правильно. Но сделать, но репетировать надо до той поры, пока это не станет твоей душою, правильно? Вот сейчас у вас музыкантское куда-то улетучилось, да? Дальше, Сейчас чисто дальше вокалист сам будет. Да. Музыкантами должны быть. Стараться. Не, вот для вокалиста две жизни надо. Не менее великая певица, состоявшая в интимных отношениях с товарищем Сталином, Наталья Дмитриевна Шпилер, говорила Да. такую вещь. Запомните, деточки, Рахмат. пение и музыка не имеют между собой ничего. Что и подтверждает наша жизнь. Да. Ну нельзя же говорить, вокалисты антимузыканты. Нет, они не анти, ну причем это... Они не специально. Мы просто туповатые. Нет, потому что... Вам спасибо. Все-таки, Всем спасибо. когда Всем. это, вот это идет. Баландар азыр Айбек Саралаев досубуздун жакшы бир выступлениесинин аркасында анан кийин Московский большой театрдын солисти Павел Черных деген адам келип ушул жерде жакшы деген баасын берип ушунчалык бир сонун бир бийик деңгээлдеги аткаруу болду. Мындай үндү баалаш керек, мындай үндү бакташ керек, мындай үн менен мактанып сыймыктаныш керек деген сөздөрдү өз оозу менен айтып, биздин досубузду дагы мындай бир чоң бийик деңгээлге дагы бир көтөрүп койду. Дагы бир 2-3 тепкичке бийигирээк көтөрүп койду. Ошондуктан мен айтар элем, ушул досубуз менен мактанып, сыймыктанып жүрүшүбүз керек го деп. Колдо бар алтындын баркы жок дейт кыргызда. Ал эми ошол колубузда болгон жөнөкөй жупуну ушунчалык бир сонун досубузду биз куттуктап келдик баарыбыз тең, туурабы? Анда эмесе ошол ага болуп, досу болуп, күнү түнү ушул жерде жакшы бир сөздөрдү айтып жүргөн Эрмек Мыраимов деген агабызды кол чаап куттуктап коелу да. Кишинин да кабыл деген ой коелу, Эми кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Бизден ушу Айбек чынында бар рас айтасыңар. Силер айда бир көрүшсөңөр, мен күндөр ушу аялынан кийинки эле жакшы көрүшкөнү мен окшойм бул жердечи. Бул жерде мына экөөбүз бир класстабыз, куттуу жердебиз. Ушул жерде мен дайым айтып келем, Айбек бул жер куттуу жер, 13 народный артист СССРди чыгарган жер, бул биздин театр, легендарлуу театр. Ушул жерде биз статусун жакшы алып жүрүшүбүз керек. Сага ушундай берилген заслугалар жөн эмес. Жөн эле сенин көркүңүң эмес, сенин ал жактагы дареметиңи карап, эме бир данегиң толук экенин көрүп туруп, анан кийин берип аткан нерсе, эмгегиң бар, эми иштеш керек, мондай кылыш керек деп ошо азыр мына орустун улуу князь Игорь Бородин князь Игорь деген операсынан өзүнчө бир образды алып чыкты, өтө татаал, бул дагы теститурасы жагынан, музыкалык жактан айтканда өтө бийик. Ошону ушул деңгээлге биринчи чыкканда эле ушул деңгээлде алып чыкканы бул жогорку тепкич деп эсептейбиз. Азыр үстү жакта, жогору жакта дагы айтып атат коллективдер. Мына ошол эле жанагы маэстро Паша дагы айтып атат. Анан кийин Айбектин ишине ийгилик каалайм. Эч качан ушул талыбасын, дайыма эмгектене берсин. Айбек сага айтарым, дагы ушул алдыда бул менен биз токтоп калбашыбыз керек. Алдыда чоң опералар бар. Дагы көп элди, көп туугандыктарды кубандыра турган биздин миссиябыз бар. Бул биздин миссиябыз элге жакшылык, рух, духун көтөрүп, жакшы образдар жаратып, элди бир рухий тарбиялоо деген миссиябыз бар. Ошону так жана жакшы деңгээлде аткарышыны каалап кетмекчимин. Рахмат.
Чоң рахмат. Анан азыр коллегасы дагы жанында жүргөн ини досум деп айтты. Консерваторияда чогуу окушкан Нурбек мырза менен да биз таанышып отурабыз. Нурбек мырза дагы мынакей жүзүнөн нур тамган, ушундай бир сакадай бою сары алтын, ушундай бир өзүнүн бир башкача бир өзгөчөлүктөрүнүн аркасында мына опера балет театрында канча жылдан бери эмгек кылып жүрөт. Кыргызга өзү аттын кашкасында белгилүү болгон бир биздин дагы ырчыларыбыздын, аткаруучуларыбыздын бири. Мынакей сөз сизде. Рахмат. Чында кош келипсиздер, Эрмекке жакшы сөздөрдү айта кетти. Чында бул партия Владимир Игоревич татаал партиялардын бири болуп эсептелет. Чисі туралы жақтан бийик өтө диапазонун чоң үндү талап кылат да. Биздин тил менен айтканда чоң эмгекти талап кылган партия жакшы деңгээлде аткарып. Молодец. Эми Айбектин потенциалы мындан да жакшы аткарган. Мындан да жакшы. Кээ бир мындай көпчүлүккө билинбеген майда барат нюанстар болсо, ошолорду андан да жакшы аткарганга жетет да, дараметич. Бирок тем не менее абдан жакшы. Биз сактанда туруп уктук. Жакшы деңгээл болду. Жакшы деңгээлин көрсөттү. Бардык жогорку ноталарын жакшы алды. Образды жакшы жаратып, жакшы ачып бере алды деп ойлойм. Ийгилик каалайбыз досум. Өнүгөр, өсөр, муну менен токтоп калбайлы. Бул пик болбосун, мындан ары да жана ага айта кеткен Радамес турат алдыда. Чоң партия алдагы абдан тенор үчүн пик десе болот. Радамес бар, Манрика бар. Ийгилик, дерзай, брат. Кол чаап коебуз. Урматтуу туугандар, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, Нурбек деген биздин ушунчалык сонун бир досубуз жакшы сөздөрдү айтып кетти. Манрика, Родриго, дагы эмне дедиңиз? Радамес. Ушундай сонун бир ролдорду аткара бер досум. Сага ийгилик. Анда эмесе кол чабуу менен Нукем дагы жакшы барыңыз. Ийгилик сизге. Рахмат. Келип тургула. Конечно, салт айланды уже бул нерсе. Анда эмесе туугандар, караңыздарчы кандай сонун сөздөр болду. Тура бер апай. Анда эмесе азыр Ташкенттен келген. Ташкенттен келген деп атам. Ташкенттен келген дегенде ордунан тура калыш керек деп. Ташкенттен келген консерватория, опера балет театры, Бишаналиева сөздүн кыскасы. Бүт барын тең ошол Ташкенттен бүтүрүп келген Абдулла деген биздин досубузга сөз берилет. Сөздү жүргүбөй. Айбектин себебинен ошол жерге барыбыз баштап сиздердин таанышып турабыз. Айбектин мээнетин көрүп, опера дегенде эле мен мурда түшүнчүдө эмесмин, аны көрүп буякта эмелер, макияжын көрүп, буякта канча эмгек жатканын көрүп атам, аяка чыгып канча репетиция. Рахмат, ошол таланты менен сыймыктанабыз. Мындан да кичпейилдиги менен да сыймыктанабыз. Ошол Айбекке ийгилик болсун, ден соолугу чын болсун. Ошол сыймыктанып жүрө берели. Бар болсун, балдардын бактысына аман болсун. Ошол жакшылык болсун, биз жолукканыбыз үчүн. Рахмат, кол чаап. Siz mikrofonu жақсы қармағаныңыздың арқасынан үнін де жақсы шықпай. Оның үшін, мынакей өз тілін сатпай, өз тілін башқа бір мемлекеттің тіліне алмаштырбай, ене тілінде тап-тақ тұнық сөйлеп атты. Қол шарпай олай. Анда эмесе урматтуу туугандар, азыр мынакей алыстан тартып, жол карытып, ушундай бир сонун бир коллективде, ушундай бир сонун бир Айбек Мараимов менен Айбек Саралаевдин кабинетинде сонун бир аурада биз дагы өзүбүздү бир артист сыяктуу чекесин көрүп, сезип отурган сыяктуу болуп атабыз. Ушул ыйык кабинеттин ичинде
канча деген образдарга даярдык көрүп, ошол күскүн алдында боёнушуп, сүртүнүшүп, даярданышып, улам баягындай үнүн түздөп, азыр чыгабыз, азыр ырдайбыз деген кабинетте, куттуу кабинетте биз отурабыз, туурабы? Анан мынакей бул жерде улан досубуз да отурат, чоң бир бизнесмен, Кыргызстанга аты алыска даңгыраган, дүңгүрөгөн аттын кашкасындай билинип турган, көрүнүп турган бир улан деген досубузга сөз берилет. Айбек Сарылаев, сиз үчүн эксклюзивный интервью. Биринчиден жолуккан үчүн бул ушундай буйрук экен. Кыргыздарды айтат эмесмин негизи, маданият өнүкпөйүн, Кыргызстан өнүкпөйт деп чаңсыкандай мынакей маданияттан башташ керек эң биринчи. Анан ошол бүгүн да буйрук экен ушундай Айбектин Рашнакай чыгармасын көрүп, аягында мына жөн эле кетип калбай, аягында кичине калоо тилектерди айтып, мына жүрөктөн чыккан сөздөрдү, каалоолорду айтып атабыз, ошонун баары кабыл болсун. Баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам жолугушат, көрүшөт дегенде ансагында эртең менен кайра жолугушабыз, көрүшөбүз дегенде ошол. Айбекке ийгилик ар дайым бар болсун. Ушундай болгон достор чогуу колдоп жүрө берсин. Эч качан жокко чөкпөйлү, барга көппөйлү. Айтат го кыргыздар неме деп. Сен кандай экениңди билиш үчүн досторунду көрүшү деп. Анысыкандай ошол ар дайым Айбек менен сыймыктанабыз. Айбек бар болуп ар дайым. Ден соолукта болуп, дагы жакшы ролдорду жаратып жүрөбүр. Анан эч качан биздерди унутпа, ушуну чакырып коюптур. Ошол эми бар бололу, ден соолукта бололу, бир бололу жигиттер. Ошол жакшылык. Кыргыз Республикасынын КТРКдагы башкы редактор, башкы алып баруучу Бакытбек Мамытбековдун жардамчысы болуп жүргөн Улан мырзага да бир кол чаап коелу. Анда эмесе Кыргызстандын булуң бурчунан келген досторубуздун арасында дагы мынакей аттын кашкасында десем жаңылышпайм. Бирок биздин Аскар Акаевич биринчи туңгуш президентибиздин жеринен келип отурган. Бой десе бою бар, бой десе бою бар, баш десе башы бар, каш десе кашы бар. Аскар Акаевичтин өзү ким эле күйүп койгондой сөзү. Анда эмесе Аскат мырзага ушундай бир кол чаап дүркүрөтө, чыпчын. Рахматым тамада сизге. Баягы менин жердеш байкелеримдей Аскар Акаевди жакшы сүйлөп берген эмес болгон. Анын үчүн biraz международный университет окуш керек беле. Мен өз тилим менен айтайын, дос балдарым билет, мындай сөзгө көп жокмун. Айбек мындай ролдордун далайын аткар, кыргызча айтканда. Эң эле дегенде простой роль болгондо бүгүнкү ролдордой болсун, жаңы дос балдар айтып кетти, бир 20-30 жылдан кийин бай жолукканда ама гримеркада баягы билесиңби бул отурган баланы. Азыр ал министр болуп жүрбөйт. Досум эле дегенде даражага жетели. Ошо. Куттуктайм дагы жолу. Сен дагы тамада өзүңүз бересиздер, бересиздер. Рахмат. Урматтуу мынакей телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр байкагандай азыр мынакей Аскат деген мырзабыз кеминдин кулуну Кыргызстандын булбулу Айбек Сарылаевдин кабинетинде Жакшынакай өзүнүн сөзүн сүйлөдү. Анан эми кыргызда бир жакшы сөз бар. Аял жакшы, ер жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Аялың жарашкан, өзүңө алганың жарашкан болсо, баягы куусаң да кетпейт жакының, алганың жаман болсо, чакырсаң келбейт жакының дейт да. Ансагандай мен Аскат досумдун жүрөктөй болгон, айдай болгон, күндөй болгон эң жакын бир тууган келинчигине сөз бергим келип турат. Мынакей келиңиздер. премьерасынан құттықтаймын. Бұл жерде айтылған сөздердің баарына кошуламын. Чын жүрөктөн денсаулык. Ошентип эле ошондой бүгүнкү роль негизгиси самая простая роль болуп эсептелсин. Дальше вам творческих успехов, счастья, здоровья. Сиз аябай жакшы сөз сүйлөдүңүз. Бул нерсени биз видеого тартып туруп
ертеңкітерге бір жүресің. Анда емесе Абдулла Ташкентскийдің бір туған келіншегі. Абдулла, сізді кішіне мындай Ташкенттік екен деп қойсақ қабыл болыңыз. Жоқ, Ташкенттік классташым мен. А мен не деп атам? Ташкенттік не деп атамыз біз енді? Жоқ, Көке, Ташкенттік классташы Айбектің деген. Болды. Айбек Саралаевтың 2 жыл Ташкентте оқыған. Айбек Саралаевтың Ташкентте чоғы жүріп, Навайнанды чоғы жеп, Самсықанадан шығып бай. Плов десе плов, аш десе аш, көш десе көшті жасап жүрген ошол Айбек өкө чоғы жаштықты бірге өткөргөн Абдулла Ташкентский. Узбекский адам менен. Сен аялы өзүңүздө тааныштырып койсоңуз. Шарипа. Салам досум, салам. Айбек, бүгүнкү кечеңи куттайбыз. Ошо дагы да сага ийгилик, ошо досторуңарга да сыйын кетпесин. Ушундай жөнөкөйлүк менен жазбай жүрөр, биз сыйлайбыз. Ошо ар дайым ошо жакшылыкта болобуз. Рахмат. Кол чабыңар. Мындай сөздөрдү көптөн бери убада келек. Анда эмесе азыр мынакей Япониядан келген биздин Булан досубуздун келинчеги коничуа. Айбек бүгүнкү кечеңер кут болсун. Жакшы болду, аябай спектаклиңар менин биринчи жолу келип жатат. Буюрса дагы чыгып турса дагы келип турасыз. Ошол ишиңизге ийгилик сизге дагы. Рахмат. Ошо эл сүйгөн, кыргыз эли сыймыктанган белгилүү адамдардан болуп жүрө беришиңизди каалайм. Рахмат. Дайыма ушундай досторуңардын арасында жайнап жайнап ошо сыйлуу болуп эле жүрө бериңиз. Ошол ишиңизге дагы бир жолу ийгилик. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө мынакей биздин сонун бир коллективдин ичинде, мына жамааттын ичинде ар бир айым өзүнүн бир сулуулугу менен жаздын жадыраган бир ушундай бир сонун бир кооздугунун аркасында ушул кабинетте дагы, ушул опера балет театрында кооздоп турган сиздердин сулуулугуңуздар. Урматтуу апалар, урматтуу энелер, урматтуу биздин аяштарыбыз. Анда эмесе азыр дагы мынакей Япониядан келип аткан болсо, Корея, мынакей Дуңганистан баардык жактан келген биздин аяштарыбыз болсо, мынакей Кытайдан келген биздин аяштарыбыздын бири Өзүмдүн бир туган келинчегим да койду. 100%. Нихаума там кытайча чаңчуң да. Чаңчуң да. Айбек Саралаев. Ошо биринчиден ушака улуу Ороз айында чогулуп турганыңыздарга абдан кубанычтамын. Бул да бир чоң жетишкендик деп эсептейм. Орозону да чогуу бирге ачтык. Ошо бизге орозо ачуу баарыбызга насип болуптур. Ошо кармаган орозо кармагандарыбызга орозобуз кабыл болсун. Ошо баардык жакшылыктарды алып келген. Ыйык орозобуз дагы куттуктап кетмекчимин. Ошол анан биз биринчи эмес, дайым келип көрүп жүрөбүз, чакырып жүрөт. Анан башкаларга айырмалуу десемби, айырмаланып десемби, биздин кызыбыз да кичине мындай творческий эме менен ансамбль ак ниетке барат. Анан за кулисами совсем другая жизнь десе биз ишенчү эмеспиз. Анан кичине болсо дагы четин көрүп калдык концерттин аркасынан. Былтыр да опера балетке келип бийлеп кеткен, анан жана келатканда көрдүм да биз киргенбиз, бирок бияна эмеспиз, артына киргенбиз деп. Анан мындай канча 100%, бир 20% көрсөк керек. Анан действительно бул аябай оңой жумуш эмес, чыкты да кетти деген. Ар бир, тем более биякта микрофон да жок, все живой болду, оркестрдин баары. Ошо ишиңизге ийгилик, өнүп өркүндөп, творческих успехов, и ушул баарыбыз турган да, чтобы наша дружба все крепчалась и крепчалась. Дайым ушундай жакшынакай достор келип, көбөйүп, колдоп жүрө берсин. Ошо. Айтканыңыз келсин. Дүркүрөң кол чабыңар. Кырбадоздун келинчеги, Кырбадоздун келинчеги болуп былтыр жанагы былтыр Гүлчөрө былтыр болгон да. Айчүрөк операсында Гүлчөрөнүн ролун аткарган. Дагы менин эң чоң партияларым бири Гүлчөрө кыргыз операсынан, кыргыз классикасынан. Анан бүгүн орус классикасынан мынакей Эрмек Мойдунович чоң рахмат сизге дагы. Князь Игорь бул кыргыздын атасы, кыргызды элин жерин сактаган Манас атабыз болсо, орустардыкы Князь Игорь.
ошол князь Игорьдун баласы, Манастын уулу Семетей дегенде князь Игорьдун баласы Владимир Игоревич деген ошону аткардык, колдон келишинче аткардык. Мен мактана албайм, мен кыйраттым, тигиттим, минттим деп. Элим бар, туугандарым бар, досторум бар силерде. Досторум колдоп, коштоп, досторум үй бүлөлөрү менен келип, мынакей бүгүн эле эмес, буга чейин да келгенсиңер. Дагы келе бересиздер биздин чыгармачылык дүйнөбүзгө. Биз болсо сиздердин дүйнөңүздөр менен ар дайым карым-катнашта болобуз деп ишенем. Ушуга баарыңарга жапа-тырмак келип, колдоп, ушул Айбек биздин досубуз, жалгызсырап калбасын деп бир сөзүмдү эки кылбай колдоп, коштоп, мында аксакалдардын баардыгына мени театрдан жүзүнө менин башымды өйдө көтөртүп койгонуңарга чоң ыраазычылык жигиттер. Жакшы калуу тилегиңерге чоң ыраазычылык. Мен могу жерде улуу башым кичи кылып мынакей Эрмек мен ага досум дейм. Мынакей өзү да Эрмек, отчествосу Мойдунович. Эрмек Мойдунов деген белгилүү адам чыккан. Андан кийин эле ушул киши Эрмек Мойдунович деген мына великий тенорлордун бири чындыгында. Бул кишинин дагы творчествосуна чакырабыз. Бул кишини ошондо да келесиздер. Танисыз, Куба танисың, туурабы? Микрофондар койсо таза изип кеттиңиз. Анан бүтүрүп коеюн. Анан могу жерде мына Ерлан колунун таалыганына карабай, бул Ерлан менин профессиям ушундай болсо, силердики башкача болсо, Ерландыкы ушундай чын дегендечи, туурабы? Жанагы кыргыздын бир жакшылыктардын баардыгынын башында жүргөн, ошолорду уюштуруп жүргөн адамдардын бири Ерлан эниме да чоң рахмат. Аны баса айтпасак болбойт. Өткөнү менин тоюмда, апамдын 80 жаш тоюмда баарыңар келгенсиңер. Ушуну аяштарым, досторум, Куба, Эрмек, досум мынакей. Ошондо жана апамды лимузин менен алып келген жигит мына ушул Ерлан. Айтпасам, Ерлан өтүрөт болсак болот. Бул кеп лимузинде эмес. Лимузинде эмес, кеп Эрландын айкөлдүгүндө. Бул айкөл Манас атабыздын түп-түз урпагы, түп-түз урпагы. Ерлан, рахмат. Келгиздер жигиттер, ошон үчүн мен болуп сууну алып жиберейин. Яма кырышамыз деп баштап. Рахмат. Анда эмесе, айттым го жана Японияда тиги депчи, как раз бул Кытайдан келген да. Ошо кытайча биле көз сөз калып келген. Кытайча тоз. Бул өзү түбүчү. Сен айтып атпайсыңбы? Эрлан. Манастын түп-түз тетеганын чыккан баласы деп атпайсыңбы анда? Урпагы депчи. Тетегансы жооп бер. Урпагы деп да. Бул киши дагы ошол БГУдан чыккан. БГУда кыйын, в общем, көпчүлүк экен профессорлордун арасынан сурулуп чыкты. Кытайдын эмеси ким эле президент азыр? Си Цзиньпиндин карындашы. Бир тууган Кол чабып. Кел, кол чабууларын кытайча кылып алып. Суу ичели, суу. 好的，大家好，祝你今天的表演演得非常好。Айбек, 祝贺你祝大家一起很的高兴，加油！ Точно, жана Тяньдин демеди, ошол жерди мен да куттуктайм да. Кол чабып. Ошол жер жаман толкунданып кетти да ошол жерде. Елки-палки. Тамаша эми. Эрмештедин ачып койсун. Ооба. Эми ичинде Замадан ролун ойноп, кичине күлдүрүп коебуз. Бuyakta da чоң тамада отурат мына. Жаман көрбөңүздөр. Милиция тамада, милиция тамада. Баягы келип алып эле 5-6 адамдын ичинде ушундай кыйын болот дебеңиздер. Кичине күлкү шаңга аралашып, досторум кичине күлкүгө чөмүлүп, ушундай бир жакшы бир шаңдуу Айбектин дагы ушундай бир чыгармачылыгынын аягында, в смысле, ушул бүгүнкү күнүн чыгармачылыгынын аягында спектакльдин соңунда ушундай күлүп отуралы деп чечтик да. Ал эми Айбек мырза мынакей Кай өзүнүн бир улуу башын чурулуп, ушул жерге келип, чуркап, баягы мен тигип майда чүйдөнөрдү алып келсем эшикке жүгүрүп чыгып, Эрмек Марайымов агабыз дагы мынакей жүгүрүп өзүнүн бир туугандык милдетин аткарды. Жүгүрүп, рахмат. Эми Айбек, эмне деп айтарбыз? Бүгүнкү чыгармачылык кечеңдин
сонун өтүп, сонун аякталышы менен сосын баягы буга чейин мага канча жолу келип жумушка келип андай китебин көтөрүп алат формат ачык тиринде анда бир калыңдыкта бир китеп ноталар менен ошолорду жаттайт, аркы бир комнаталарга кирип алып кыйкырат, ырдайт өзүнчө. Анан мунун баарын тең качан жаттап бүтөсүң деп коймун. Ошонун соңу азыр келди. Кайда жүрбөсүн, каякта отурбасын, кайгырганы, ошол толкунланганы, ошол бир жерден жаңылышып калбасам экен. Ошол жерден эртең уят болуп калбасам экен. Орозо айында, орозо күнүндө орозо кармап ушуларды ырдай аламбы, ырдай албаймбы? Ошол партияларды ырдай аламбы, ырдай албаймбы? деп толкунланып жүрүп, бүгүн өтө сонун бир деңгээлде аткаруулар болду. Айбек ошого мен негизи куттуктайм. Молодец, сонун болду. Анан эми мына орус тилиндагы орустун улуу мындай чоң театрдын солисти келип ушул жерге баа берип атканы мен айтам элем. Туурабы Айбек мырза? Муну баса белгилеп айтып кетпесек болбойт. Чын жүрөктөн келип айтып атат. Чын жүрөктөн келип, бул киши оңой менен жактырчмаса негизи. Чын жүрөктөн келип ушул биздин ушул бүгүнкү күндүн отурушубузду баалап. Экинчиден, ошол эч кимге акчаны берген эмесмин мен макта деп. Стакан камабайт десеңер деп так аябай суктанып кетти. Орозого ыраазы болбодум. Орозого ыраазы болбодум. Ошончо балдар, баарыңарга рахмат. Мен бир жакшы бир сөз айтайын. Будалайчы. Бир жакшы бир сөз айтайын. Айбектин өзгөчөлүктөрүнүн бири. Айбектин башка адамдардан айырмаланып турган бир нерсесинин бирин айтып кете турган болсом, жаңылышпайт болушум керек. Айбек бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Улуу, кичүү. Мунун бир статусу барбы же статусу жокпу? Бул байбы же кедеби деп эч качан бөлгөн эмес. Айбектин айкөлдүгү, Айбектин перешендиги, Айбектин адамгерчилиги эң негизгиси. Анан талантынын туу чокусунун аркасында бул Айбек болчу. Рахмат. Айбектин дагы баса белгилеп айтып кетүүчү бир нерселердин бири. Айбек деген мен айтар элем, Кыргызда ушундай бир инсандар көп болсу керек эле. Достун, ошол достордун арасында кол узатып кармап жүрүүсү, ошол достордун ысык суугуна күйө билүүсү, ошол достордун баардыгын тең бир кучакта. Ар бир достун өзүнүн характери бар. Ар бир достун өзүнүн бир кыялы бар. Ар бир аяшынын өзүнүн бир сөздөрү бар, куйкум сөздөр. Ошонун баардыгына чыдап, ошол достордой кылып алып жүрүш, мен айтар элем, бул искусствонун искусствосу. Ошондуктан ошол искусствону дагы да өрчүй берсин. Көзүң алыска 10 жылда астыга карай турган жигиттерден болдусуң. Арканды алыска ыргыткандагы мен айткам баягы Италия деген нерсеге жакшы бир маани бер. Сенин бүгүнкү потенциалың, ичиңдеги болгон диапазонуң, ичиңдеги болгон материал, бардык байлыгыңдын бардыгы тең мен айтар элем. Италияга кетүүгө жолдому бар бул балада. Өзгөчөлүгү тыйнар. Жаш, шунчалык жөнөкөйлүк. Мен айтар элем, давайте баарыбыз колдойбуз. Айбекти Италияга жиберебиз колдон келишинче. Пусть он тоже будет как наш самый великий Булат Менжалкыев, как Муслим Магомаев, как наш самый замечательный биздин дагы улуу биздин ырчыларыбыз болгон, ошол ырчыларыбыздын дагы катарына кошулуп, кыргызды көкөлөтүп, желегин желбирете берсин. Айбек, рахмат. Келиңиздер, шунусун алып жүрөлү. Досум классташ келем. Кеттик. Айбек байкенин бир жөнөкөйлүү бир адамдык сапаты, жөнөкөйлүгү байке айткандай ошол жагынан бир аз кыскача айтып кетейин. Айбек байкен ушундай бир улуу болсо да бир кичипейил, анан өзүн баягы возрастына карабай бир мен 3-4 жаш кичи болсом деле экөөбүз мындай Эрлан брат деп сүйлөп коет да, келечи ушундай бир жөнөкөйлүк сапаттары, анан сиздер айткандай кичипейилдиги, анан ушундай бир жакшы сапаттарга бай. Сиздердин жакшы досуңар, менин жакшы байкем. Кыргыздын бир жакшы келечекте бир бурчун чөбө турган байкелердин бири, ошо өнөр жаатында болобу, опера жаатында болобу, эң негизгиси жакшы адам. Мен буну баса белгилеп айта кетем. Байке чыгармачылыгы келек. Менен токтолуп калбай, Кудай кааласа дагы чоң ийгиликтер жаратып беребиз.
өзүңүздүн бир жакшы элден бир өзгөчөлөнгөн үнүңүз бар. Ошол үнүңүз дайым жаңырып турсун. Жалаң жакшылыктарда, жакшы жерлерде, ушундай Кыргыз элине ушундай жакшы таланттарды тартуулап жүрө бериңиз. Рахмат. Ошол Кудай калса дагы ийгиликтериңизде көп болобуз. Силер менен таанышкан үчүн Рахмат. Өткөн тойдо деле тааныш болуп калыпсыңар. Көрбөй аяктар эстедим сразу элечи. Рахмат. Намаз ошондо şu Ermek'em namaz okuyan şu klasta kişine özü önüne otasız da. Dilerim aka. Доктор Айбек эмне дейм? Şu улуу күндө канчасын оозун ачтырып соо алып атасың, анын үстүнө дагы бир чоң эмгекти жаратып атасың. Кудай дайым сага жар болуп, дайым колдоп жүрсүн. Ишиңе ийгилик, мондай сенин ушу чыгармачылыгыңа күйүп келген, биз үчүн эң кымбат, бизди сыйлап келген адамдар да. Кээ-бирине кабар жетет, бирок мындай жумуш чыгып калды, кечирип кой дейт. Жок, биз ага деле кап болбойбуз. Бизге ошо бизди сыйлап, монтип аягына чейин стойки болуп отурган адамдар биз үчүн эң кымбат адамдар. Демек, силер самый избранный биздин ошо Айбектин жакшы, эң жакын саналаш досторсуңар. Силер дагы ушундай улуу күндөрдө Кудайым силердин дагы тилегиңерге жеткирсин, уул кыздардан урмат көрүп, жакшылыктарды көрүп, дайыма ушундай биздин жакшылыгыбызга жары болгон Айбектин чыгармачылыгына дайым күбө болуп, дайыма ушундай жакшылыктарда башыңарды бириктирип, бири-бириңер менен ушундай карым-катнашыңарды калыңдатып, дайыма ынтымактачагы дагы жакшы өмүр сүрүңөр үчүн. Ийгилик Айбек сага, ата-энеңдин каршысына бар бол, дайыма чыгармачылык бийиктерди багындыра берген Кыргыздын эр-азамат жигиттери бол. Рахмат. Баарыңарга чоң рахмат, ийгилик. Кудай таалам тилектериңерди орундатсын. Баарыңар тиленесиңер. Ушул эмне калуу жакшы тилек тилеңер орундалсын. Очор бачар болуп, көп балалуу үйүңөргө бала батпасын. Келиңиздер.